Кемин районунда кубаттуулугу 80 мегаватт күн электр станциясы курулат. Долбоордун болжолдуу баасы $70 миллион туруп, Кытай инвесторлору тарабынан каржыланат. Энергиянын кайра жаралуу булактарын өнүктүрүүгө өбөлгө болгон бул макулдашууга Чүй облусунун башчысы, энергетика министринин орун басары жана Этернал энергия компаниясы кол койду. Мен ойлойм, ушул биздин урматтуу президент Садыр Нуркожоевич Жапаров менен ушул Кытай мамлекетинин жетекчиси менен жылуу мамилесинин негизинде ушул инвесторлор дагы бизге келе баштады. Мына бир ай мурун ушул инвесторлор менен сүйлөшкөнбүз, жерди көргөн. Мына азыр ушул соглашение, договорго кол коюп атабыз. Жалпы 80 мегаватт электр энергия чыгаруучу ушул жерде ишкана болот. Ушул күн энергиясынан колдонулган. Бул электр энергия почти бир 2 райондун жаба турган электр энергия болот. Жалпы инвестициянын көлөмү $70 миллион. Күн электр станциясынын кубаттуулугу 160 000 мегаватт электр энергиясын өндүрүүгө жетет. Бул кемин эле эмес 2 районду электр энергиясы менен камсыздоого мүмкүн дегенди билдирет. Ал эми күн электр станциясын ишке киргизүү 2025 жылга пландаштырылып жатат. На мировом рейтинге мы из 500 самых крупных компаний мы на 432 месте. Ушул убакта азыркы Чүй областындагы 100 мегаваттык кубаттуулугу менен салып жаткан күн электр станциясы биздин Кыргызстан үчүн электр энергиясына чоң салымын кошот деп белгилеп кетели. Соңку жылдары өлкөдө энергиянын кайра жаралуу булактарын өздөштүрүүгө көбүрөөк көңүл бурулууда. Бул долбоор энергия өндүрүүнү көбөйтүүгө гана эмес, жаңы жумуш орундарын түзүүгө, ошондой эле аймакка кошумча инвестицияларды тартууга мүмкүндүк берет. Кемин районунда күн электр станциясынын курулушу энергетикалык инфраструктураны жакшыртууга жана энергиянын салттуу булактарынын көз карандылыкты азайтууга өбөлгө түзөт. Одно из проектов, реализованных на территории Кыргызской республики, это в городе Ош, непосредственно больница. Гүлкайыр Бактыбекова, Эрмек Кадыров, ОТРК Чүй.